Саламатсызбы, урматтуу көрөрман. Аты жөнүм Кайрат Кенжебаев. Стоп беспредел медиа порталынын кезектеги журналистик иликтөөсү. Аймол бар, глобустар бар, ошолордун баарын мага көрсөтүп, ошентип ишенчилигиме кирип, анан мен акча бере баштадым. Ошондон баштап мен 2.674.900 бериптирмин. Марат Аманкуловдун кызынан Гелендваген сатып алгам. Ага 2 айдан бери жылып атат, уже 3 айга жакындап калды го. Ну, в общем, сумма 5 миллионов долларов. Он просил с папой, с родителями: Марат, помоги нам кредит взять. Я у людей деньги набрал, по сей день мучаюсь. Меня все давят, я не могу уже от безвыходности, все уже. Выхода нет у меня. А что они говорят? Они говорят: ждите реконструкцию, навстречу не выходят. Бүгүнкү чыгарылышта Алмазбек Атамбаев учурунда өкчөгөн чүкөсү айкурунан туруп ити чөп жеген Сооронбай Жээнбековдун малында биримдиктен 2 тезген бир чылбырын колго алган экс-депутат Марат Аманкуловдун уулу Азамат Маратовдун ири алдамчылыкка шектелип, бир далай адамды сызга отургузганы боюнча болмокчу. Кызыктын баары алдыда биз менен бирге болуңуздар. Бишкектин Так чордоонундагы жайгашкан айтылуу 1-май райондук соту. Бул сотто канчалаган үлкөндөргө соттун чечими чыгып, ызы чууга суудай сугарылган жер эмеспи? Дал ушул жерде ири алдамчылыкка шектелген экс-депутаттын уулу Азамат Маратовдун соттук процесстери өтүүдө. Бирок 1,5 айдан бери соттук иш ар кандай себептер менен жылып келет. Мындан улам шектүүгө суроолорубузду биз узата албай убарам. Суд обвиняемый не считались. Суд СИЗОдо Санческо айырылып жатабы? Повязкасымен жүрөт элинде. Не сол? Орнотуп деп жазып койсоң? Мен да аны өз көзүмөн көргөн жокмун. Санчестен сабактарын алып чыгып бере жокмун. Ага 2 айдан бери жылып атат, уже 3 айга жакындап калды го. Бир адвокат келбей калат, бирөө келбей калат, ушинтип эле жылып атат. Бияқта сизден тышкарыдагы ири сумма алдангандар бар экен да? Көп, аябай көп бар. Көп байлангандар, Ага, көп. миллиондорду алат. Миллиондордон да көп, миллиондордон да көп, аябай көп. Эми кептин төркүнүнө келсек, биздин редакцияга адыл аттуу жаран кайрылып, аны 2023-жылы Азамат Маратов 2.674.000 АКШ долларына алдап кеткенин билдирди. Адыл мырзанын айтымында шектүү таасирлүү атасынын атын колдонуп, аны саз келгенсеп, Россиянын федералдык бюджетинен 40 миллион доллар насыялап турганын жүйө келтирип, аны алдамчылык торуна түшүргөн. Жеке коопсуздук үчүн жабырлануучунун аты өзгөртүлүп, бети жабылды. Так, 22-жылы март айларында ошо Маратов Азамат менен мени ошонун досу бар, Исманалиев Марат деген, ошо тааныштырат. Экөө мени ресторан Марияга чакырып, бизди тааныштырып, ал аябай крупный бизнесменмин, бывший депутаттын аябай влиятельный адамдын баласымын деп өзүн тааныштырып, эмне менен заниматься этесиңер десем, ошо көп иштерди кылабыз. Мынакей Аймол бар, глобустар бар, ошолордун баарын мага көрсөтүп, пландарын айтып бергенде, Российский Кыргызский университет алып келип, ошо Аймолду переделка кылып, под учебный центр ошону кылып, анан Российский университет ачам деп. Анан ошентип мага жакындап, күндө бир жакка чакырат, ресторанга, кафеге чакырат. 4 телохранитель менен жүрдү. Кымбат машинелер менен келип, үйгө келип, бир жакка чакырып, ошентип мен ишеничиме кирип, аябай. Анан акча эмнеге керек десем, анан акча сурай баштады. Акча эмнеге керек десем,
ошо для документтерди бүтүргөнгө, анан ошо Россияга учуп барганга, российский чиновниктерге акча керек, байке жардам берип туруңуз деп аябай суранды. Ошо Россиядан федеральный бюджеттен $40 миллион кредит алып атам деп. Ошентип ишенчилигиме кирип, анан мен акча бере баштадым. 2-3 айга деп алат. Башында алат, берет, ушинтип туруп анан ошо 22-жылы марттан баштап досторуман алып берем, тааныштарыман алып берем, байке керек эле керек. Мына 2-3 ай калды, бат эле бүтөт. Чогуу иштейбиз, чогуу бизнес кылабыз деп. Ошентип мен ишенчилигиме кирип, ошондон баштап мен $2,674,900 бериптирмин. 1,5 жылдан бери Азамат Маратов 1 тыйын дагы кайтарып берген эмес. Шектүү ийимдин башкы тергөө кызматы тарабынан камакка алынган. Мына 1,5 жыл болду. 1,5 жылдан бери 1 тыйын бербейт. Эмеге ГСУга кайрылып, былтыр 13-14 майларда арыз менен кайрылып, ошондон бери следствие жүрүп, азыр сот болуп атат. Соттон уже аяктап калды сот процесси дагы. Эмки жумада болот, анан билбейм, ошо булардын ойлору бар окшойт, ошо соттолуп кетип эле бербейм деп. Жабырлануучу шектүүнүн ата-энеси экс-депутат Марат Аманкулов жана жубайы менен жолугуп жагдайды сүйлөшкөн, бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Ал шектүү өзү эмне деп атат? Эмне деп атат? Акчаны кайка кетиптир, мынча миллиондорду эмне кылыптыр? Шектүү менин суроолорума жооп бергенден отказ берди соттон. Баш тартты. Баш тартты. Адвокаттары башында тиги домашний арестке суранышкан, мирным путем хотим с ним решить деп. Сөз боюнча эле калып атат, ошо боюнча. Эч ким келген жок, эч ким сүйлөшкөн жок. Колумда жок эмес, бар. Тем не менее, ушундай тупикке такап салышты мени. Сүйлөшпөйт, баласынын поступагын билбейм, эмне ал кишиден сураш керек. Башында былтыр кайдыгер эле мамиле. Былтыр октябрда жолуккам. Марат Аманкуловго, анан энесине жолуккам. Айтышкан, эч кандай переживать этпеңиз, баарын беребиз деп. Ошо боюнча күттүм, майга чейин күттүм, эч ким болгон жок. Анан МВДга кайрылгам ошентип. Адыл мырзаны шектүү сызга отургузуп кеткенден кийин башына түшкөн мүшкүлдөн кеп салса, жанында адам чыдап тура албас. Мындан улам адилеттүүлүк издеп 1,5 жылдан бери какпаган эшиги калган эмес. Марат Аманкуловдун кызынан Геленваген сатып алгам. 155 миңге. Ал машина банкта залогдо экен. Андан кийин дагы бир жака Азамат Маратов алып туруп бир жака коюп салды. Ал машинеде жок. Анан бир өкүл балам мен аркылуу LX 600 $150 миң сатып алган. Аны 2 ай берип туруп, 2 айдан кийин 3-4 саатка оформить этип келип берем деп айдап кетип, ошо боюнча ал да жок. Анан бир тааныштардан, орус тааныштардан $150 миң алып бергем, акча керек дегенден. Залогко квартира коюп берем деп, квартира койгон, ал квартирасы документтери фальшивый экен. Строй компанияга барсак жок ал квартира. Ошол курулуш компанияда батир жок бекен? Жок экен, андай квартира жок дешти да. Мен ГСУга жазганда ошо 600 менен квартиранын ишти козгобой калтырып коюшту да, до сих пор турат ошо жерде.
Ал эми менен колума тийген бул кагаздарда экс депутат Марат Аманкуловго жана жубайына таандык сатылып алынган жана сатылган мүлктөрдүн тизмеси. Бул тизме мындан да көп болушу толук ыктымал. Арасында ириделген кыймылсыз мүлктөргө токтоло кетсек, Бишкектин Так чордондогу Аймол соода борбору 3 кабаттан туруп жалпы аянты 8000 чарчы метрди түзөт. Айрым божомолдорго таянсак, базар баасы 10-15 миллион АКШ долларынын айланасында. Биз соода борборунун жетекчилиги менен байланыштык. Алло. Жаныбек мырза, ассалам алейкум. Алейкум салам. Атым Кайрат Кенжебаев, журналистмин, «Стоп беспредел». Сизден могу Аймолдун директору деп номерди беришти го сиздин. Адам. Жаныбек мырза, Аймол Марат Аманкуловго таандык мүлктөрдүн катарында экен да ошондойбу, анан арендалар боюнча эмне болуп атат, ошолор тууралуу маалымат алсак дедик эле да. Анткени бир адамдар көп адамдарга карыздар экен да. Ошо маалыматтарды тактап алалы дедик эле. Ал жөнүндө өздөрүбүз мен бере албайм да информация. Бирок Аймол ошо Марат Аманкуловго таандыкпы? Келинчегине таандык. Бирок Солтоева деген. Ким деген? Солтоева деген Элмира. Солтоева Элмира, келинчегине таандык. Мисалы бүт эле имараттын ичи ижарага берилген да, арендага. Биринчи этаж иштейт азыр. Биринчи этаж бул экен. Негизи мисалы арендасы канча квадрат метр басына? Арганда мен сказымдай. Орточо кандай болуп атат? Картага келгенде билет да, бар элечи. Иштеп аткандар билет да. $7 бар, $8 бар, $20 бар, аргандай берилет да. Аргандай берилет. Азыр биринчи этаж толук үнүм берилип атат, Мал карыз барысы боюнча мен эски информацияны бере албайм. Менде андай деле толук информация жок да, өздөрүнөн сураса тууралап атко дейм да. Мейли өздөрүнөн сурайлы анан. Бу эмесин айтып коесузбу? Аймолдун канча квадратурасы бар? Негизи аянты канча дейм да? Аянты өзү общий 8000 квадрат. 8000 квадрат. Азыркы күндө биринчи этаж канча? Ошондо канча болуп калат биринчи этажы? 2000 где-то бир 2500-2800 берилет квадратура. Азыр берилип атат, иштеп аткан учурдагысы, азыркы учурда. Жаныбек мырза, сиз ошол ээсинин номерин бере аласызбы? Же Марат Аманкуловдунбу, же башкаларынынбы? Аялынынбы? Мен такташып көрөйүнчү, айтыңыз. Азыр такташтан жоон айтып коңузчу, биз таап албай атабыз да. Жакшы болот эле экинчи тарап катары алышыбыз керек да, биздин маалыматтычы. Хорошо, мелис. Урматтуу көрүүчү, өзүңөр уккандай Аймол соода борборунун биринчи кабаты 2,5 миңден 2800 чарчы метрге чейинки жери ижарага берилет. Демек, өзүңөр уккандай $700-800 эмес, чарчы метрин $20 эсептегенде эле айына минималдуу $50-60 миң киреше таап жатат дегенди билдирет. Адыл мырзанын айтымында Аймолдун жанындагы Фанат Кейжи жайгашкан имараттагы Аманкуловдун үй бүлөсүнүн жеке менчигине таандык. Биз Аймол соода борборунун директору Жаныбек мырзадан Марат Аманкуловдун үй бүлө мүчөлөрү менен байланышып, экинчи тарап катары биздин суроолорго жооп берүүсүн да өтүндүк. Бирок эч ким байланышка чыккан жок. Алло, Жаныбек мырза, ассалам алейкум. Ассалам алейкум, Алишар. Жакшы, байкез, жакшысызбы? Кайрат, мен жазып койдум, азыр жооп берсе мен силерге айтам, Ошо жооп берсе суранчы. Жооп берсе сразу мен айтам деп өтүм, Ошону күтүп атабыз, айтып коесуз бизге. Давайте. Биз шектүү азамат Мараттын жубайы Аида айым менен да байланышканга аракет кылдык. Бирок биздин суроолорго толук жооп бербей, телефонду өчүрүп салды. Аида айым, менин атым Кайрат Кенжебаев, «Стоп беспределден» жазып аттым эле, сизге журналист. Сиздин күйөөңүз Маратов Азамат Маратович эмеге Адыл мырзага акча карыз экен да. Сиз да оанда
нотариально жазып берген турбайсыздарбы? Ошолор боюнча интервью алалы деп аттык эле. Биз материал даярдап аттык эле, иликтөө, журналистик иликтөө. Не поняла вас. Соттук процесстер тууралуу иликтөөнүн башында айтып кеттик эле. Адвокаттар шектүү Азамат Маратов ооруп жаткандыгына байланыштуу иш каралбай жылып жатканын маалымдашкан. 18-июндагы процесс дагы ушундай эле жүйө менен башка күнгө жылды. Биз эмне болгонун, кандай дарт менен шектүү алышып жатканын тактоого аракет кылдык. Колго тийген маалыматтарга ылайык Азамат Маратов СИЗОдон Бишкек шаарындагы Мамбет Мамакеев атындагы хирургия борборунун ашказан жана 12 эли ичеги хирургия бөлүмүнө тез жардам менен жеткирилгени маалым болду. Азамат Маратов ушу ашказан жана 12 эли ичеги хирургия бөлүмүнө жаткырылды деп кече күнү маалымат келген. Ал маалымат боюнча сот болбой башка күнгө жылып кетти. Азыр келип ушул дарылаган дарыгерден башкасынан суроо суроогонго аракет кылабыз. Биз аталган ооруканага башпагы бөлүм башчы Болот Иманов менен баарлаштык. Ал шектүүнүн дартына токтолуп, анализдери таза чыкканын айтты. Өмүрүнө зыян алып келчү жагдайы жок экенин кошумчалады. Ошо тамак ичип отурду деп жаткан. Мен көчөрүмө кетирмекмин деп. Мен аныктамачы кетире албайм да. Анан бүгүнкү калтырып болгон. Бүгүн эртең сразу эртең саат 8де кассалашка берилди. Таза экен, ошон үчүн чыгарып. Таза эле анын эме ичи кандай жалобы менен келди эле дейм да, кандай симптомдор. Мен аны скорый алып келди, кан үстүндө алып келди. Бизгечи скорый помощь алып келди. Анан анализин көрсөк, келгенде анализ жакшы экен, динамика бизде көрөбүз да. Кан кандай нормалды, баягы анализ өзгөрдү. Кичине өзгөрүп туруп, ый түшүп да. Анан подозрение было, может язва болобу, синдром Беллера весе деп коюп, там геморрагический гастрит, түрлөрү бар да, язва, желудка, 12 причиналар толтура. Анан көчөрүнө нерсе кичине толтура тамак ичип алып көрө албай койду, ашказан. Анан кайра бүгүн бердик, андай эмелер причина кровотечения жок. Видимо, тромез тамак ичип кусса керек, кусканда надрыв деп коет да, давление чоңойгондо желудокто. Пищеводно желудочный переход бар ошо жерде. Надрыв болуп канап кетсе керек. Ал любой кишиде боло керек. А ошо кан көрө. Катыраак кусуп койсо керек. Катыраак күч келтирип. Анан так критический өмүрүнө зыян келтирип турган эме жок, ошон үчүн чыгарып атабыз. Ага эмесчи. Мындай жалпылап алганда ден соолугу кандай экен? Жакшы элеби? Анткени 1,5 айдан бери сот улам жылып атат да. Ден соолугу биз тараптан ден соолугу жакшы. Ден соолугу жакшы. Биз тараптан. УЗИ кылды. Жировой гепатоз любой, тем более фолк кишилерде. Ну, критический, чтобы операция кылып, же болсо дарылаш керектин муктаждыгы жок. Биз тараптан. Калган, мисалы үчүн, жүрөк, өпкө, нээсин башка органдарын айта албайм. Азамат Маратовдун соттук процесстин алдында ооруканага кайрылганы атайлап соттук ишти узартуу үчүн жасалган аракетиби деген суроо туулат. 1 май райондук сотуна барганыбызда Азамат Маратовдон жабыркаган башка жарандар менен да баарлаштык. Алардын бири Марат Исманалиев. Ал 5 миллион доллар алдатканын айтып, айласы куруп, эмне кыларын билбей, баш каттырып отурганын билдирди. Ну, в общем, сумма 5 миллионов долларов. Он просил с папой, с родителями: Марат, помоги нам кредит взять. Я у людей деньги набрал, по сей день мучаюсь. Меня все давят, я не могу уже от безвыходности, все уже. Выхода нет у меня. А что они говорят? Они говорят: ждите реконструкцию. На встречу не выходят. Ни с кем не могу встретиться я. Личный долг составляет 5 миллионов. Но с людьми это полностью, на которые вот на мне долг висит, на мне это. В данный момент? Да, данный момент. Не могу с кем-то встретиться, родители не выходят ко мне на встречу, не объясняют, что говорят: ждите. А меня люди давят, я не могу уже, все уже. Он сейчас под стражей, да? Он по страже, да. А вы заявление писали куда? Ну, заявление было так, но его не рассматривали, заявление. Какие документы, расписки? А расписка есть от Азамата. Маратова, да? Да. На 5 миллионов долларов? На 2 миллиона долларов есть. А на 3 миллиона долларов там родители знают, это людьми уже, они с людьми разговаривали. Марат Аманкулов сам разговаривал? Да, Марат Аманкулов сам разговаривал.
Сколько уже времени прошло? Они на что были потрачены, узнавали? Ну, брали на стройку, говорят, кредит получи, кредит их отказали, потом отец заболел, года не было, приехали, встречу один раз только вышла со мной, ничего не объясняет толком, говорит, ждите, а мне люди не понимают, я один, мне некуда деваться меня. На вас не написали заявление? Ну, люди пишут на меня заявление, я держу, пишут. А когда была последняя встреча с ним? Встреча была где-то месяца полтора назад. С кем встречались? С мамой встретились. Мама сказала, ждите, все, конкретно ничего. Ну, начала с таким тоном говорить, все, типа, ждите. Конкретно ничего не сказал. Фамилию не знаете? Султоева Венера. У них же много недвижимости. Ну да, они в кредите все. А ему это все на кредите? Да, в кредите. Что конкретно в последнее время она сказала при встрече? Что она сказала? Ну, ждать надо. Конкретно не сказала. Я вот приезжаю к ним, мне никто ничего не говорит. Конкретно никто ничего не говорит. Сколько, как. Понимания никакого не дают. Вообще люди говорят, что типа, ты не получишь деньги. Не знаю, к кому обратиться. Вот. Писали заявление везде. Вы куда писали заявление? В ВСУ писал. МВД? Да. Не рассмотрели? Нет. Лично отец Марат Байке просил, говорит, Марат, помоги. Я помогал, у людей брал. Все, нету никакого конкретного. Мучаюсь, вообще труба мучаюсь. Это когда было это последнее? Когда долг давали? Кого давал? Долг когда дали последний? Вот все деньги когда передавали, сколько времени? Ну, уже третий год, как длится это. Да. Марат Аманкуловтун өзүнө келе турган болсок, 2 жолу Бишкек шаардык кеңешинин депутаты жана төрагасы болгон. 2015-жылы КСДП партиясы менен жогорку кеңешке депутат болуп келген. 2020-жылкы парламенттик шайлоодо Биримдик партиясынын төрагасы болуп, депутаттыкка атсалышкан. Бирок тилегин ташкап, элдер бул шайлоонун жыйынтыгына каршы чыгып, аягы эмне болгону баарыбызга маалым. 2021-жылы УКМК экс-депутат Марат Аманкуловтун 1,5 миллиард сомго бааланган мүлкүн табышкан ага мыйзамсыз баюу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Марат Аманкулов мамлекетке 50 миллион сом төгүп берип, депутаттык мандатын кошо тапшырган. Эми экс-депутат Марат Аманкуловтун уулу Азамат Маратовго алданган карапайым ишкерлердин тагдыры эмне болот? Чыгым ордуна коюлабы азырынча белгисиз. Тараза ташы соттун колунда. Кайсыл жака ой аны убакыт көрсөтөт. Алдыда Стоп беспредел медиа порталы соттук процессти аягына чейин толук кандуу чагылдырып бермекчи. Бизди акмалап туруңуздар. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.